Мухаммад ибн Кааб табииндерден мындай дейт рахимахулла. Эгерде Аллах таалам бир адамга жакшылыкты каалай турган болсо, ал адамда 3 негизги сыпат бар дейт. Биринчиси бул диндеги туура түшүнүк. Экинчиси дүйнөнүн акыйкатын билүү. Бул дүйнөнүн зарылдык экенин, бул дүйнө негизги максат эмес экенин, акыретке пайдаланып калуучу жай экенин, туруктуу эмес, убактылуу экенин, өтүп кетүүчү экенин, пайдаланып калыш керек экенин деп дүйнөнү мындай максат кылып албай, зарылдык экенин туура кабыл алып, туура түшүнүү. Ал эми үчүнчүсү болсо өзүнүн катасын менен алек болуп, кемчиликтерин көрүп, оңдоп, тобо кылып, өзүн оңдоого, дайыма өзүн сара эсеп кылууга, кубалын билүүгө дайыма напсисин оңдоо менен алек болуп турат. Мына ушул 3 сыпат адамда болсо, бул адамга Аллах Тааламдын жакшылыгы жаап турганынан бир кабар берет дейт. Шейх Абдуразак аль-Бадр хафизахулла кыска таалик берип, ал эми диндеги түшүнүк деген бул жакшылыктын эшиги. Ошо жакшылыкка кирүүчү жолу. Ал эми дүйнөдөгү зухд деген бул нерсе менен адам жашоодогу ар кандай тоскоолдуктар, оюн алуучу сарсаналар, акыретке бараткандагы же ошол жака азыгын даярдоодо, Аллах Тааланын ыраазылыгын табууда, жакшылыкка жетүүдөгү тоскоолдуктардын чыныгы, акыйкатын билип, жүрөгү менен, башы менен кирип кетпөө деген сөз. Бул дүйнөнү Аллах Таалам бизге колдонуп калыш үчүн, ушу акыретибизге пайдаланып калыш үчүн, акыретке эгин эгүүчү жай, туруктуу жай эмес, эскертип берген. Айрым адамдар болсо бул нерсе менен алек болуп, зарылдык эмес, максат кылып алат. Үчүнчүсүндө адамдын айыбы дегенде бул адам тобо кылып, жакшылыкка бет алып, жакшылыктын жолунда жүрүү деп айтат Шейх Абдыразак.